Асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн алкагында фермерлер сандан сапатка өтүүгө басым жасашууда. Азыркы тапта чет өлкөлөрдөн эт, жүн багытындагы койлорду алып келип жайылтуунун аракетинде. Аны менен катар жергиликтүү койлорду шаймандын жардамында аргындаштырып, жаңы порода көбөйтүшүүдө. Бул Кыргызстанда эч ким бул немени колдонгон эмес. Илгери колдонгон баягы МТИС койлор барында. Азыр жаңы мына 21-кылымдын талабына ылайык азыр эми колдонуп, мына уже колдонуп көрдүк. Азыр биз ушу жаңы породанын үстүнөн иштеп атабыз, ошо Алатоо деген породанын. Ошол порода кочкорлорго, койлорго ушу колдонуп көрүп атабыз. Бул шаймандар союз учурунда колдонулган, эскилиги жеткендиктен пайдаланууга жараксыз болуп калгандыктан фермерлерге муктаждык жаралган. Министрликтин колдоосу менен Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы фермерлердин жумушун жеңилдетүү максатында атайын шаймандар тапшырылды. Жарым коро, бир кочкор 500 козу деген мааниде да. Значит, бу жерде асыл тукум иштин тез койдун сапатын оңдош үчүн кочкорлордун максимально пайдаланыш үчүн обязательно искусственный семя. Бир кочкор менен 1000 кой кудурса болот. Эт проблемасы да чечилип калат. Бул шайманды иштетүүнүн жолдору тууралуу фермерлерге алгач окутуулар болгон. Аны пайдалануу фермерлерге экономикалык өсүү болот. Тагыраагы эт багытында, жүн багытындагы койлорду көбөйтүү аркылуу үй бүлөлүк кирешелерин арттыра алышат. Фермерлер үчүн дагы экономикалык жактан пайдалуу экенин, биз мындан ары жанагы зоотехникалык эсебин жүргүзүүгө, сапатын жакшыртканга, генетикалык жактарын да жакшыртканга мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүү менен, окууларды жүргүзүү менен азыркы иш-чара өткөрүлүп атат. Асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн алкагында жылкы, мал, койлорду аргындаштыруу жанданган. Ал үчүн атайын жабдыктар алынып пайдаланылууда. Максаты фермерлерди жаңы ыкмаларды колдонууга чакыруу, мал чарбачылыктын санына эмес, сапатына көңүл бурууга үндөө болуп саналат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, ОТРК Ош.